Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly bir tuğandar, bizden bugünkü sözübüz ülkemizdeki bolup жатқан çoğun okuyaga baylanıştı. Bu okuya elbette bu şeriatımızdagi bar okuyalardan biri, belki bolup turgan şeriat talap kılgan şartlardan biri de aytsak doğru bolot. Bu kitap cumalığı. Ülkemizde hazır kitap cumalığı olup kitap oku kantkende baldarga kitap okutабыз. Ал эмес ата-энелер өздөрү kitap окуп атабы жокпу? Айтор kitap жөнүндө сүйлөгүбүз келип турат. Анткени илим алуу kitap менен тыгыз байланышкан маселе. Мына ошол kitap cumalığı, kitap oku cumalığının başında mına geçö çıkıp, bugün çıkıp özünün siyasi kurgay elek kitaplardan biri menen men sizlerdi misal üçün tanıştırgım gelip turat. Hurmatly bir tuğanım, mına uşunday Bagıt degen kitap mına bugün menin kolumda turat. Bul dаңктуу alımыбыз, Alımlar Kengешинин төрагасы Абдушүкүр Ажы Нарматов İslam уулунун китеби чыкты дагы. Бул ошол минбарда хутбалар жөнүндө айтылып, kitaptın başında Kırgız el akını Egenberdi Ermatov ağabızdın, ajağabızdın özünün kağlosu menen baştalgandan keyin Abduşukur Ajı'nın özünün cuma namaz jönündө degele kutbanın adep tartiптери kандай болуш керек, andan sırtkары kutba aytып atkан bayandamacı hatiptin özünün sıfattары kандай болуш керек, al adam kандай nerselerde, kандай bir kriterilerin negizinde tuğra hutbaşı bola alat. Andan sırtkары minbar, oşol janagı adam çıkıp süylөгөн sahnanın özü, minbardın özü kançalık kasiyetli, kançalık darajaga andan keyin İslam tarihinde algaçkı minbar kaçan bolgon degen sözdördü aytıp, andan keyin Paygambarыбыздын özünün minbarı jönündө söz bergen. Al эми ошол минбардын маанisi катарында ошол ажекебиз ошол минбардагы негизги сөздөр айтылган катарында өзүнүн хутбаларын, өзүнүн сөздөрүн айтып, мына ошол мусулмандарга bir көркөм bir китепти бергенин айтсак болот. Эгерде биз китептин мазмунуна кулак сала турган болсок, бул жерде Her bir üyde beyişke karay açılgan eşik var degen tema gelip, andan keyin orozo jakındap kele jatat deyt. Uşul bizde dagı uşul Kırgızstanda mınakey dünya yüzünde ошол dagı bir 2 aydan keyin nasip kılsa orozo gelip jatat. Andan sırtkары algandын бермеги var, andan sırtkары ayal sıylabagан jары bayt, İslam jana ayal ukugu, aram tamaktan saktanalık, kurmandık, mürzönün birinci tünü, paygambardı süyü, jana başka ötö İslam jana mekendi süyü misal üçün, жүрөктүн тазалыгы деп ушул сыяктуу мисалы үчүн көптөгөн темаларды камтып айтып кеткендигин мисалы үчүн окуп ошол жерден үйрөнүп, ал эмес өзүбүздүн балдарыбызга дагы ошол нерсени айтып берсек болот. Мисалы үчүн бул жерде урматтуу бир тууганым, ийгиликтин 8 сыры деген атайын темада камтылганда, мына ошол 278 бетте орун алган ийгиликтин сыры жөнүндө мисалы үчүн 1-2 ооз ушул китептен окусак, албетте китептин ошол берекесине урматтуу бир тууганым келген болор элек. Мисалы үчүн мына бул жерде айтылынат 78 бетте, урматтуу бир тууганым, ар бир китептин акысы ошол пайдасы менен мынакей. Ийгиликтин 8 сыры. Биринчиси, эч качан жүзүңдөн жылмаюу кетпесин. Сүйлөгөн сөздөрүң ыйык Куран жана куттуу хадиске дал келип, кайсыл жерде болсоң да Аллах Тааладан корккун. Экинчиси, кубанычка бөлөнүп, өзүңдү бактылуу сезип турган учуруңда Аллах Таалага шүгүр келтирип, мактоо айткын. Үчүнчүсү, кайгыга чөгүлүп, оор, машаккаттуу күндөр башыңа түшкөндө сабыр кылып, Аллах Таалага болгон пикириңди оңдогун. Төртүнчүсү, көңүлүң куунак болуп, жан дүйнөң жыргап турганда Аллах Тааланы зикир кылганды унутпа. Бешинчиси, башыңа кайгы түшүп, андан кантип кутулуунун жолун таппай алдастап калганыңда Аллах Тааланын ырайымына үмүт үзбө. Алтынчысы, кайсыл жерде, кандай гана абалда болбогун, дайым Аллах Таалага тобо келтирип кечирим тилегин. Жетинчиси, кандай иш болбосун таза,
туура ниет менен аткаргын. Мына ошондо жараткан Аллах Таала сенин жашооңду оңдойт. 8-нчиси, башкалардын ийгиликкө жетүүсүн, дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрүүсүн тилеп дуа кыл. Мына ошондо Аллах Таала сага сен күтпөгөн жерден неемат жакшылыктарын ыроологонуна күбө болосуң дейт. Демек, ушул ийгиликтин 8 сырынын өзүн гана окуп, ошону жашообузга киргизе турган болсок, анда биздин жашообуздагы мына ошол китептен алган биздин багытыбыз туура жолго кетмек. Урматтуу бир туугандар, мына ошол багыт китепти окуп, барыңыздар пайдаланып, жана башкаларга жеткирүүңөрдү мен сиздерге сунуш кылган болот элем. Ушуну жазган устазыбыз Абдушкур Ажыга, атасы Ислам Ажыга, бардыгына, устаздарынын бардыгына ошол Кудай Таалам акыретін ават кылсын, телеген тилектерин берсин деп дуа кылмакчыбыз. Урматтуу бир туугандар.